Assalamu alaikum, Muhammad Hazreti Mufti. Vaqtınızda bölüp bizim sorularga жооп берүүгө макул болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Жалпы эле бүгүнкү суроонун башын ушул өлкөдөгү диний абалдан баштасак, бүгүндө ушул сиз Hazreti Mufti катары ошол мусулмандардын башында турган инсан катары кандай баа бересиз? Bismillahirrahmanirrahim. Бүгүнкү күндө баягы биздин динибизге карата болгон эркиндик дүйнөнүн бир да мамлекетинде жок. Бизде ошон үчүн баягы эркиндик болгон үчүн динибиз өтө өнүктү. Азыркы күндө мына 3,5 миңден ашык мечитибиз кызмат кылып, жана канчалаган намазканаларыбыз жерде болбосун, көчөдө бир ресторандан тартып, мамлекеттик мекемелерге чейин бир жерде дагы баягы намазканасы жок, бир дагы ишкана калбады. Элдерибиздин бардыгы динге аябай жакын. Бул эмнеден кабар берет? Бул деген динибизге эркиндик барынан кабар берет. Андан башкасы тараптан караганда мына дин илими боюнча фатваны коңшу мамлекеттерде эле башка көбүнчө биздин Кыргызстандын аалымдарына карап дагы баягы кадам таштап атканын көрүп атабыз. Андан тышкары ыйык Кураныбыз болгон Курани Карим боюнча дүйнөлүк конкурстарда балдарыбыз биринчилик, экинчиликти багындырып, арабтарды таңгалдырып келген учурлар катталып жатат. Бунун бардыгы дин эркиндигибиздин баягы бир мөмөлөрү демекчимин. Азыркы күндө динибизге ушундай эркиндик берген, каалаганыбызды сүйлөп, каалаган дааватыбызды кылып, каалагандай диний жөрөлгөлөрүбүздү ишке ашырып атабыз. Кудайга шүгүр. Эми бирок ошо мен жалпы мусулмандарга кайрылып кетерим, ошондой эркиндикти баалашыбыз керек. Алла Таала бир учурларда биздин ата бабаларыбыз ошо намаз окуганга зар болуп калган. Үйүндө бисмилла деп айтканга зар болуп калган. Атасынын мүрзөсүнө барып бир кичикей сүрө окуп койгонго зар болгон учурларды өткөн. Бирок эркиндик берилип атат. Ошо эркиндикти бартап, бардыгы ынтымак болуп, бир мындай пикирге келишип, кийинки биздин балдарыбызга залалыбыз тийбесин, зыяныбыз тийбесин деген кадам менен жакшынакай динибизде тутунушубуз керек. Былтыркы жылы ажылык темасы кайтып келсек, былтыркы жылы ажылыктар абдан жакшы болду. Жакынкы күндөрдө өлкө боюнча тыйындары, арткан тыйындары таратылып берилбеди. Ошол үчүн эмне үчүн ашып калды, кандайча ашып калды? Бизде баягы ажылыкты уюштурууда бардык тыйын тыпыр маселесинде биз Саудия мамлекетине көз карандыбыз. Анткени самолет болсун, гостиница болсун, а жерде ыйык жерлердеги тамак аштар болсун, ош жерде жашаган бардыгын ошо Саудия мамлекетинен алабыз. Ошон үчүн алар кандай баа чыгарса, ошого жараша биз баабыз чыгарабыз. Биздин ошо ажылык баа калькуляцияда чыгарып көрсөтүлгөн баанын 97-98% бул Сауд Араб падышачылыгына байланыштуу. Ошон үчүн бул пандемия болгон учурларда 2 жыл ажылык болбой калып, андан кийин булар дагы электрондоштуруп, дүйнө боюнча бир системага киргизип, ошо туруктуу баада болбой калды да. Анан жылына улам биз бул ажылыкты бир эле жумада же бир айда чечилген эмес. 5 ай, 6 ай үстүндө аракет кылып иштешет биздин ажылык бөлүмдөр. Ошондо ар кандай баалары биз 21 пункттан турган калькуляцияга бааларды чыгарганбыз. Самолету мынча, гостиницасы мынча төкөнчө деп. Бирок ошо баалар, кээ бир баалар өйдө кылды. Бир күн эле карасаң, бир пунктуна $5 кошулуп кетет, бир күн эле бир пунктунан $50 ылдыйлап калат. Ошенткен учурларда эң агы ошо жерде бизде УРУШ, убактылуу республикалык штаб бар. Буга мамлекеттик министерство, ведомстволордон 7-8 киши катышат. Андан башка 30 киши былтыр ажылык иштерин уюштурган. Ошолор бизде күтүүсүз чыгымдар болуп кетсе, Кудай сактасын, жолдо самолеттор кулап кала турган болсо, бир жылы билесиздер кран кулап канча адамдар өлгөн. Ошондой күтүүсүз бир кырсык болуп кетсе деп, ошол жерге бир $130 тегерегинде ашыкча чогулган. Ошондон иштелбей отуруп, Кудай сактасын, жаман бир нерселер болгон жок, бардыгын аманчылык менен үйүнө алып келип алдык. Ошондон $114 артып калган. Аны бардыгыбыз кеңешип кесип атырып, бул 114 деген $675 миң болот экен. Бул өтө чоң сумма.
Anın ар бир нерсенин бүгүнбү эртеңби жоопкерчилиги бар. Ошол жерде салганыбызда кээ бирөөлөр ошого бир мечит куруп койбойлу же болбосо дагы бир идара куруп койбойлу ар кандай пикирлер айтылды. Бирок бардык көпчүлүк жок, элдин акчасы бул шарият боюнча арам болот. Ар бир киши көңүлү менен бербегенден кийин экинчи биздин мыйзамдарыбызга дагы каршы келген болобуз деп ошондой бир бүтүмгө келип туруп бардыгын банктардан наличка алып бардыгын таратып бүтүрдүк. 5000ден ашык кишиге тараттык. 600дөн ашыгыраак киши азыр ала элек. Анткени кээ бирөөлөр Россиялап, за границага кетип калгандары, кээ бирөөлөр оорулуп, биз таратып барган жерлерге келе албай калган жарандар, аларды банк аркылуу ар биринин фамилияларына которуп бере турган болдук. Кудайга шүгүр, ошентип элдин аманатын өзүнө берип алганга Алла таалам жардам берди. Демек ажылык бул дайыма өзгөрүп турчу. Өзгө ценалары анын баасы ошо Сауд Араб падышачылыгына карап өзгөрүп тура турган нерсе. Быйылкы ажылык качан башталат? Анан баасы кандай болушу мүмкүн? Быйыл ажылыкты мына Сауд Араб падышачылыгы дайыма январь-февраль айларында баштайт элек. Быйыл өтө эрте бизге 3 жолу кат жөнөтүштү. Анткени ошо октябрь айынын ичи бара турган адамдардын ошо чыга турган биз былтыр 45 миллион реал алардык менен реал кетти эле. Ошонун 20%-ин октябрь ичи которуп коесуңар деген каттар келди. Ошого шашылып азыр урушуна түстүк. Убактылуу республикалык штаб 6-7 ведомство министерстволордон ар бирөөнөн бирден өкүл жана бизден 12 өкүл кылып 20 кишиден турган штаб түзүп бердик. Бүгүн биринчи отурушу болду. Ушулар кадам таштайт. Мына самолеттон качан самолеттор авиакомпаниялар ортосунда качан тендер конкурс өтөт, аны белгилешти. Адамдар качан акчасын төлөп баштайт, муну белгилешти. Кийим боюнча конкурс, дары-дармек боюнча конкурстардын күндөрүн белгилешти. Ошентип эми Кудайым буйрса бул жылы да аттандык. Бирок баалары булардыкы февраль-март айларында белгилүү болот. Толук калькуляция ошондо чыгат. Азыр болсо бүгүн убактылуу республикалык штаб 1,5 же 2 миң доллар деп көтөрүп атышкан, бирок толук эмесин билбейм. Азыр предоплата ошону төлөп турат, 7 миң кишиге чейин төлөйт. Андан кийинкиси очередте тургандар толук калькуляция болгондон кийин кайрылган айырмачылыгын төлөп, ошентип ажыга аттанышат. Эми өлкөдөгү мечиттер боюнча айтып калсак, мынакей жакын күндөрү мечиттер жабылып, айрым адамдарда мечиттер жабылып атат, мечиттер жабылып деген сөз болуп атпайбы? Анан муфтий катары буга кандай карайсыз? Эми ушул нерсеге бардык бир туугандарга ынсап менен карагыла демекчибиз да. Бизде Кудайга шүгүр жана дин эркиндиги болуп, мына 3,5 миңден ашык мечит бар. Биз ошо мен муфтийлик кызматка келген учурларда дагы эми эч кимдин күнөөсү жок. Бул бир учурда динди сыйлап, мечит десе ар бир органда уруксат бере берген. Бирок 800дөн ашык мечитибиздин документациясы жок болчу. Ошол учурда мына дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы биз болуп отуруп президентибизге канча бир жолу кайрылып отуруп, архитектура жана башкаларын бир аз ушу жеңилдетип бериңиз деп суранып отуруп, а кишинин да жардамы менен мына азыр 600дөй мечит каттоодон өтүп бүттү бардык документи менен. Бул документи бүтпөгөн мечит, ал 10 миң кишилик мечит болсо да жок деген сыяктуу да. А кээ бир өлкөбүздө кээ бир мечиттер бар, архитектуралык багы өзүнүн талаптарына жооп бербеген мечиттер бар. Ошон үчүн акыркы кезибизде эми ушинтип эле мечит көбөйүп атат, мусулманыбыз мынтип атат деп сүйүнө бербей бир сапатын кылалычы. Мына азыр айыл жерлеринде кээ бир мечитке барасың, ошо кирип намаз окугандан да зааркана турган мечиттер бар. Ачык айтып коелу мунучу. Ичине кирсең ошо холодильниктей болгон, каралбай калып кеткен, Кудай сактасын бир кырсык болуп кетсе жыгылып кала турган абалда бар. А биз ушинтип эле жата бербешибиз керек да. Ошон үчүн бардык жерде биз кат менен сурандык. Мисалы үчүн Улуттук коопсуздук комитетинен жана МВДдан, архитектурадан, дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиядан силер бирден өкүл бергилечи, өкүлдөрүңөрдү берип бизге жардам бергиле, ушуну иреттеп баралычы, бир рейд кылып бардыгын деп. Ошо түштүк аймагын Баткен обласы, Ош обласы, Жалал Абад областарын азыр бүтүрүп келдик. Анын мечити жабылып атат деп ашыкча сөз болуп кетти. Бул жерде мечиттерге эскертүү берилип атат. Кээ бир азыр дин сүйгөн адамдарыбыз толтур азыр. Мисалы үчүн мечитти оңдоп бер десе, ошо бир айылдан 10дон азамат чыгат, мен оңдоп берейин деп. Бирок кээ бир имамдарыбыз иштебей коюп атат да чындап. Жоктун башын айтыпчы.
Ал кээ бир имамдарыбыз бар, ондогон, жүздөгөн мечиттерди бир киши оңдотуп койгон нерселер бар да. Ошон үчүн бул бүт эле дүнүйөлүк баягы ушундай тажрыйба, ушундай бул мечит деген Кудайдын үйү, мусулмандардын жалпы үйү болуп эсептелинет. Ошондо баягы кечине сооп табам деген кишилер келип курат, сооп табам деген кишилер келип киремин салып берет, журуулугун оңдойт. Ошого бир аракет кылышыбыз керек. Эртең Кудай сактасын, ушундай учурлар да болгон, кээ бирөөлөрдүн крышасы түшүп кеткен болгон, башка болгон. Ошентип чырылдап аткан адамдарды ушу жөн эле биттей нерсени төөгө айлантып көрсөтүп, мечит жабылып калды, бу деп ушинтип сүйлөп аткан адамдар Кудай сактасын, эртең бир жерде бирөөнүн крышасы курулуп кетип бир кырсыктасынчы, мына карабай атып ушуну кылган деп ошолор биринчи чыгат. Көрдүңүздөр го. Ошон үчүн андай адамдарга биз көңүл бурбайбыз. Кудайым буйрса түздөп кетебиз. Мына Ош областын кыдырганыбызда бир 30тан ашык мечитти ушу эскертүү бергенбиз. 1 ай, 2 ай убакыт беребиз. Дароо жылуулугу жогун, жылуулугун оңдогула, архитектуралардан документиңер кеми ошону толуктагыла. Бул жерлерде красный линия болуп калса өзүңөрдүн багы эсебин алгыла деп имандарга, жамаатка ошо жерге жүктөгөнбүз. Бардыгы азыр кайра ордуна келди. Көрдүңүзбү? Адамга текшерүү болгондо ошондо бир иретине келет экен. Мына Кара Сууда бир мечитте жөн эле бирөөлөр чыгарып карганып, шиленип, өзүнчө бир күйүп аткан киши болуп көрүнөт. Бирок ал жердин түпкүрүн жакшы түшүнүп алалы да, мечит жапкан эч ким жок. Мечиттерге эскертүү берип, бардыгын иреттеп атабыз. Башка мамлекеттерге барып келебиз. Мен жакында Өзбекстанга бир барып көрдүм. Ар бир мечит, айылдагы мечитине кирсең дагы дааратканасынын тазалыгы кечирип коесуздар, кээ бир биздин үйүбүздөн таза ошолордун дааратканасы. Карасаңыз, мечитке киргенде ушунда бардык условия бар. Адам намаз эле окугусу келет. Биз эмне үчүн артта калышыбыз керек? Кече Казакстанга барып келдик. Казакстанда да боло ошондой. Бизде бардыгын койгана кылып коюп отурушат ош жерге. Ошон үчүн бул нерселерди иреттешибиз керек. Анан медреселерибиз да, биздин 100дөн ашык окуу жайыбыз бар. 10 000 деген балабыз окуп атат. 10 000 деген бала оюнчук эмес. Адамдардын аманаты ал. Баласын алып келип берип атат. А жерге биз акыйдабыз, Ханафи мазхабыбыз, Матуриди акыйдабыз деп какшап келип атабыз. Эртең аларды ар бир медресени ар башка кылып биз токтоп тура албайбыз. Ошон үчүн бирдиктүү программаларды киргизели. Ар бир медресе, бул жерде бир жыл окуган медресе экинчи жыл башка бир Бишкекте окуп аткан медресе Ошко которулам десе да бар туруп программаны улап окуп кете турган бир тартипке алып келишибиз керек да. Ар ким эле өзүнүн билгенин киргизип алып эле ар кандай китепте окуй берсе, эртең биздин абалыбыз эмне болот? 5 жылдан кийин 10 000 кадр чыгат ар жерде. 10 000 кадр, 10 000 башка нерсени сүйлөп турса эмне болот? Ошон үчүн муну деген жаман көрсүн, мунуга деген биз реформага барышыбыз керек. Ошон үчүн рейд болду. Эртең Жалал Абад, Баткенде дагы эскертүү канча бир мечиттерге берилди. Убактысынча ошол жерлерди токтотуп туруп, убактысынча тез бүтүрүшүбүз керек. Анткени аны бүтүрбөй турган болсок, буларың жайылып жата берет. 5 жылдан кийин да шылтоосу түгөнбөйт алардын. Ошон үчүн буну тартипке алып келүү деген нерсе. Эч ким мечит жапкан жок. Кайра мечиттерибизди ачылып, мына Бишкегибизде Орта Азияда эң ири мечиттердин бири болгон мечиттин пайдубалы курулуп бүтөйүн деп калды азыр. 2 жылдын ичинде ишке берилет. Ош шаарында ошондой 5 000, 6 000 кишилик заманбап болгон мечиттин пайдубалы курулганда. Баткенде ошондой ниет кылып атабыз. Балыкчы шаарында Ысык-Көлдө ниет кылып атабыз. Нарын шаарында ошондой чоң, көркөмдүү, жанагындай мунаралары адамдын көзүнүн жоосун алган мечиттерди куралы деп атабыз. Каякта бул тосуу? Бул нерсе ушуну айтып аткан адамдар мечит жабылды эле деп фитна чыгарып адамдарга ушундай таратам дегендер. Ошолор курулганда дагы бакырып чыгышат, мечит кура бересиңерби деп. Ушулардын өздөрү чыгат. Ошондой адамдардын тилинен коркуп отура бере турган болсок, биз эч качан алдыга жылбайбыз. Ошон үчүн ушундай кадамдарга барып атабыз. Кудайым буйрса, эч кимден кысым жок, эч нерсени жабылган жок. Мына мен муфти катары айтам, Кудайым буйрса бардыгы эркиндик, бир гана санына сүйүүнү эмес, сапатына сүйүүнүүгө кадам таштаган учурубуз. Иретке келтирүү. Ушул сөздөрдө улам мынакей мусулмандардын адеби тууралуу айтсак, кандай адам чыныгы мусулман, анын жүрүш турушу, адеби, идеалдуу мусулман деп кимди айтабыз? Ушул нерсе аябай чоң жакшы бир суроо болду. Туура мусулманбыз дейбизби? Мусулман болгондочу эң биринчи мусулмандын адеби менен өлчөнөт. Адам адеби менен өлчөнөт. Бир улуу ойчулдун айткан сөзү бар, улуу олия адамдын айткан сөзү, бир адамдын эмнеге күлүп атканын карап туруп, анын акылынын деңгээлин билсең болот дейт. Эмне үчүн күлүп атканын көрүп туруп, анын адебин
байкап алсаң болот дейт. Ошон үчүн баскан турганыбызда биринчи адеп. Мусулман, мына идеалдуу мусулман биринчи эмне? Аллага болгон байланышы бекем болуш керек. Экинчи илим билимге көңүл буруш керек. Үчүнчү коомчулуктун ичинде кыянаттык кылбаш керек, аманатка бекем болуш керек. Бул коомдук жайда болсун, мамлекетке болсун зыянын тийгизбеш керек. Бир гана адамдарга пайдасын тийгизген, коомго зыян алып келбеген, кыскача айтканда ушундай түрдөгү адам идеалдуу мусулман боло алат. Мынакей азыр коомчулукта бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү, жана никап боюнчачы. Деги эле никап боюнча кандай бир туура элге маалымат жеткирсек болот? Бул маселе коомчулугубузда канча жылдан бери көтөрүлүп келип атат. Никап деген ошо жанагы аялдардын оронгон нерсеси, ошо көзүн калтырып коюп калган жерин ороп алганды ошо никап дейт. Хижаб дегени ошо жакшынакай биздин энелерибиз салынгандай жүзүн көрсөтүп, эки кол. Негизи биздин Кураныбызды карап, биздин шариятыбызды карай турганда хижаб бул фарз. Фарз, бирок фарз болгондо ошо жүздү көрсөтүү болот. Эки колду көрсөтүү болот. Кызыл ашыктан бут аврат болуп эсептелбейт айыл кишигечи. Биз азыр ушул учурларда никапты биздин шариятыбызда мубах деп эсептелинет, эми уруксат берилген нерсе деп. Бирок биз баягы биздин жергебизге дин эми калыптанып келатканда биздин өзүбүздүн салт санабыз бар. Ошон үчүн дайыма фарз нерсе аткарылып атабы, ошол нерсеге багы токтоп туралы деген жакшы болот да. Ошону жакшы кармап, ошону ишке ашырып алалычы, андан башка нерселерин кылалы да. Ошон үчүн бул нерсени баягы айткан учурларда Раматылык Чубак ажы баардыгыбыздын кыргыз элинин устазы болуп бул дүйнөдөн кетти. Ал кечинде көзү тирүү эле, ошол кезде дагы аалымдардын арасында ушундай көтөрүлгөн эле. Ошол кезде ошол киши дагы ушул нерсеге токтололучу, жөн аша чаап эле, секирип эле, болбогон нерселерди минтип болтурабыз дебейли. Акырындык менен болот. Москва бир күндө курулган эмес деген сөз бар. Ошон үчүн азыр ушу хижабты ордуна келтирип алалычы, анан акырындык менен болот. Жөн эле адамдарды бир адамдарда коомчулукка өөн учураган нерселерге барбайлы деп. Ошондон улам бардык аалымдарыбыз ушундай нерсеге токтолуп келатат. Мына жакында бир ай боло элек биздин аалымдар кеңеши болгондо ошо учурларда да ошо жогорку кеңеште ушул маселе көтөрүлүп атты эле. Бул ушуну биз карап коелу деп аалымдарыбыз бардыгы Кыргызстан чоң аалымдары ушул жерде карады. Караган учурларда дагы алар да ошондой пикирге келишти. Келгиле. Хижаб фарзды аткарып атабызбы? Фарзды аткарып ошого эркинчилик берип аткан мамлекетибизден айланалы деп ошол нерсеге токтоп туралы. Андан кийин анан башка нерселерди иншалла колубуздан келишинче аткарганга аракет кылабыз. Жок болбосо андан күнөө никапты тагынбай койдуң деп күнөө болуп калып аткан нерсе жокпу? Бир адамдарга ошо Алла Тааланын фарзын түшүндүрүп туралы деген бир ойго келип токтолду. Ошон үчүн бардыгыбыз ушу багы өтө багы шашылбай, жакшынакай, динди да акыл эс менен, ортолук менен алып барганыбыз жакшы. Салт санабызды да эске алышыбыз керек. Мынакей азыр мен ушул аттестация боюнча суроо берип жүрөм. Мынакей азыр боюнча аттестациялоо иштери жүрүп жатат. Мунун жыйынтыгы качан чыгат? Бизде аттестациялоону мындай кылдык да, мисалы үчүн Ош шаарынын жанагындай бардык мечит медреселерди бардыгын текшерип келдик. Ошол учурларда биз Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасын кармасын деген эскертүүлөр болду. Жанагындай кемчилиги бар мечиттерди эскертүү берип, убактысынча токтотуп, ошо документацияны тез бүтүр деди элек. Бир айдын ичинде бардыгы бүтүрүп, кайра жакшынакай ишке киришти. Жана мусор болуп калганда мечиттерибиз бар болчу. Чынын айтсам, карабай койгон, ичине намаз окуй албайсың. Анан эле жөн эле мечит дей бербеш керек да. Мечит деген Алланын үйүбү, ошончолук сыйлашыбыз керек да. Анан жөн эле багы биттен төөнү жазабайчы. Ошон үчүн ошентип иреттегенден кийин бардык имамдарда бир аттестациядан өткөрөлү дедик. Анткени чын ачыгын айтышыбыз керек. Багы айыл жергелерине бир жакшы бир окуу бүтүргөн бала барып шарт болбогондон кийин чыдабайт экен. Ошол жерде бир эски дамлаларыбыздан имам койгонбуз, башка миңдеген мечиттерибиз бар. Ошонун баарын аттестациядан өткөрүп, жок дегенде жаназаларын, никелерин, адамдар окуган намаздарын толуктап алсын деп бир сыйра аттестация кылынды. Бул нерсе Ош областы менен Ош шаары бүттү азырчы. Этап менен облас кылып кетип атабыз. Анын натыйжалары Кудайым буйрса
Бұл bir жуманын içinde бардығын чыгарып бүттүк. Азыр кайсы имам аттестациядан өтпөгөн, кайсы өткөн. Ошого жараша бардығын орындарын бекитип бүтүрөбүз, Кудайым буйрса. Бул кадрлар, мечиттин имамдары, ушу диний кызматкерлери эгер күчтүү, адамдарга сөзүн өткөрө ала турган адамдар келе турган болсо, моундай көйгөйлөр болбойт бизде. Мечиттерде жанагындай каралбай калган, мечиттердин жанагы документациялары бүтпөй калган, бул болбойт. Bir ел турганда эң кичке айыл 500 түтүн айыл. Ошо 500 түтүн айыл bir мечитте, bir коммуната үйдү карай албагаса, эмне деген абал? Ошон үчүн имамдарыбызды күчтөндүрөлү деген ниет менен аттестация кылып атабыз. Мына Ош шаарыныкы bir жумада бардыгын дайындайбыз. Жалал Абад, Баткенди жакында аттестациялайбыз. Ошентип бардыгын ошо 5-6 айдын ичинде Кыргызстан боюнча бардыгын бүтүрөбүз. Мынакей Натазир Муфтий азыр мынакей коомчулукта уже Магди келип бизди куткарат деген кептер айтылып турат. Жанагындай салам Магди деп. Анан негизи уже Магди куткарат деген өзү туура келет. Бул эми имам Махди тууралуу биздин ишеничибизде ошо имам Махди туура ал жер бетин зулумдук каптап, акырет күнү жакындап, ушундай бир абалдарда Махди, имам Махди чыгышы бул анык, буга ишенебиз. Бирок биздин ишенимде баягы имам Махди кел, сен жардам бер деп, бул ишти только ошо имам Махди кылыш керек деп мындай отуруп туруу дегенден дагы биз алыспыз. Имам Махдини иншалла убагы келгенде Алла Таала ошо жөнөтүшү анык, келери анык. Ошон үчүн азыркы учурларда кээ бирөөлөр ушинтип кыйкырып, багы дин илиминде багы илими тайкы же маалыматы жоктор, Махди куткар, Махдиге салам деп атышат. Эми бул нерселерди багы ашыкча нерселер, ошон үчүн бардыгын Кудайдан дуа кылалы, Алла Тааладан сурайлы да. Бул нерселерде өтө этият бололу. Динде билбеген нерселерибизге киргенден ар бир мусулманды этият болгула демекчимин да. Улан Тазир Муфтий, бүгүнкү күндө Палестинада абдан бир аянычтуу окуя болуп атпайбы? Ар бир адамдын жүрөгүн зыркырап атат. Мен буга коомчулукта да бүгүн митинг өткөрүшү, колдоо митингдерин кандай жардам берсек болот деген пикирлер айтпайбыз. Сизге көз карашыңыз кандай? Эми бул Палестина мамлекетине бардыгыбыздын мусулман катары жүрөгүбүз ооруйт. Ошо башталган күндөн тартып эле биздин мечит, медреселерибиздин бардыгына биздин мусулмандык адебибиз ушул. Багы ушундай кыйынчылыктар келгенде, ушундай адамдарда түшүнбөстүктөр болуп, мындай согуш, кан төгүлүп, жер титирөөлөр болуп, ушундай бир Алланын бир сыноолору келе баштаганда, бардыгыбыз багы дуага, Аллага жалынып жалбарууга багыт алышыбыз керек да. Ошон үчүн бизде Кудайга шүгүр мына 1000 деген мечиттерибиз бар, 100 медреселерибиз бар. Элибиз Кудайга шүгүр ушундай ыймандуу эл, динге жакын эл. Ошон үчүн бардык ошо башталган күндөн баштабай дуа кылалы. Биздин эң чоң жардамыбыз дуа деп баштаган элек да. Анан ар бир адамга айтарыбызчы, биз материалдык жардамдан мурун-дагы, башка жардамдан мурун-дагы эң биринчи тилене турган нерсебиз биздин дуабыз эң чоң жардам болот. Ушуну эч убакытта унутпайлы. Бул бардык нерсе Кудай Тааланын колунда. Бул туура сыноо болду. Бул учурларда Куранда да иннамал муъминуна ихва, жүрөгүндө ыйманы барлар бири-бирине бир туугандай, жүрөгүбүз какшаап турат. Ошол жерде наристелердин өлүп атканы, адамдардын өлүп атканы ар бир мусулман көңүлү оорубай койбойт. Бирок ушул учурларда эмне кылышыбыз керек? Кур'ан-ы Каримди көп окуйлу. Алланын сөзүн мына Кур'ан туратка, Кур'ан-ы Каримди көп окуйлу. Мунун ар бир Кур'анды жөн ооз менен окуп коюш эмес, муну жүрөк менен, ушуга толук Алла Тааланын китеби, ушу нерсе береке чакырат деп ар бир тамгасын ыйык тутуп окуй турган болсок, иншалла береке келет. Алла Таала көбүрөөк зикир кылалы, көрдүңүздөр, дуа тилек кылалы. Ушул учурларда тахажжуд намаздарды окуйлу. Тынбай нафила розаларды кармайлы, Алла Таалага жалынып жалбаралы. Жакында Кудайга шүгүр, мына аалымдарыбыз ар жерлерде хатымдар болуп, дуалар болуп атат да. Эң негизги нерселерибиз ошо дуабыз менен жардам берели. Бир жерлерде ааламдын кайсы бир бурчу болбосун, бир мусулман кыйналып атса, бир тууганын кыйналып атса, сөзсүз ошо жардам бере турган нерселерибизди кайсы тарап менен көбүрөөк жардам бере алам дегенди ойлонуш керек да. Ошон үчүн бул алыс жерлердебиз, мына мусулман бир тууган ааламдын кайсы бурчунда болбосун дуа тилек кылалы демекчимин да. Ар бир мусулманга айтарым. Аалымдарыбыз айтат,
Ал жерде баягы Масжидил Акса биздин ыйык мечитибиз болгон, эки кыблабыздын бири болгон мечит да ошо тарапта. Ошон үчүн мечиттердин сакталышы үчүн Алам тара кейфе фаала роббука би асхабил фил деген фил сүрөсүн күндө ар бир мусулман 11 жолудан окусун дейт аалымдарыбыз. Мечиттер сак болсун деп дейт. Ошон үчүн ар бирибиз ушундай амалдарды кылалы да, ачык кыйкырык салып эле жөн баягы жөн эле сүйлөй бериштен мурун Алла Таалага биринчи кайрылалы. Дайыма Алладан сежде кылып жардам сурайлы. Жанагы баягы митинг өткөрүү жана башка сурануу деген эми ал биздин уйгарым укуктарыбызга кирбейт да ал нерселер. Биз негизи жалпы кызматкерлерибизди, мечитке келген инсандарды дагычы азыр көбүрөөк дуага отургулачы, тахажжуд, түнкү намаздарыңарды окугулачы. Ошентип жардам бергилечи, бири-бирибизге ошентип жардам берели. Бул учур интернетке жылдыз боло турган учур эмес да. Бардыгыбыз ушуну да жакшы билели. Бирөөнүн каны төгүлүп атса, башка болуп атса, ошондон пайдалана турганда учур эмес. Бардыгыбыз буну жакшы билели дагы, жакшынакай бири-бирибизге жардамыбыз ушу, бири-бирибизди критикалабай, бири-бирибизди мынтип койду, антип койду дебей, бул учурда жакшынакай бир ынтымак менен Алла Таалага дуа кылалычы деп. Ошондой дуа дагы кабыл болот. Жөн эле критикалап эле сен кайдан билесиң бир молдонун дуа кылбай атканын, бир мусулмандын ага жаны сенден көбүрөөк жаны күйүп аткандыр. Бизде ушундай жаман адат пайда болуп алды, сен эмне уктуп атасың, сен деп эле ушундайга кайсы эле маселе болбосун. Мейли Палестинанын бияка алып турганда деле башка нерседе ушундай бир баягы өзүбүздүн жылдыз оорулары менен ооруганга өтүп алып атабыз да. Бирок мындай нерселерди бардыгыбыз токтотсок деп сурамакчымын. Бул учурда бардыгыбыз баш бириктирип дуа кылалы, Алла Таалам жардам берсин. Анан Палестина маселеси дагы бул 23-жылы эле жарылып чыга калды деп да айта албайбыз да. Бул 70 жылдан ашык эле буларда проблема болуп келип атат. Быйылкысы бир гана өзгөчө кан төгүү көп болуп кетти. Ошон үчүн канчадан бери ыйлап зарлаган бири-бирибизге дуа кылалы. Мындан кийинкисин эми Кудайым жакшыртсынчы деп Алла Тааладан үмүт кылалы демекчимин. Бизге алтын убактыңызды бөлүп суроолорубузга жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз.